Ош шаарынын түштүк-чыгыш жагындагы Курманжандатка кечи районунда май куючу станциядан ири өрт чыкты. Окуя кечки саат 20:30 чамасында орун алды. Анын кесепетинен 3 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Мындан сырткары май куючу бекеттин бет маңдайындагы көп кабаттуу үйдүн терезелери талкаланып, айрым тургундардын буюмдары сынган. Кененирээк кабарчыбыз жеринен айтып берет. Ош шаарындагы Петров көчөсүнүн номер 47 үйүнүн жанындагы май куючу станциядан өрт чыкты. Учурда өрт чыкканына 1,5 саат болду, бирок дагы деле өчүрүү иштери улантылып жатат. Учурда аймак күчтүзүмдөр тарабынан коргоого алынды. Ал эми мында бир нече өрт өчүрүүчү унаалар тартылган. Жалын кечки саат 20:16 чамасында калаанын түштүк-чыгыш кичи районуна кире бериштеги Октан сервис аталышындагы күйүүчү май сатылуучу жайдан чыккан. Мындан 3 адам жабыркап, анын айланасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына кооптуулук жаралган. Күбөлдөрдүн айтымында аталган жай кара май ташуучу унаа май куюп кеткенден кийин жарылган. Бир мезгилде эле тарс деп туруп эле айнектер мына шагыр деп туруп эле күйүлүп түшүп калды да. Азыр бир эле ушу дом эмес, мына турган домдордун бардыгы страдайт деп. Эң жакыны бизбиз да азырчы. Өз үйгө жакын болбош керек го, өзүбүз мурун ойлочу элек. Азыр эсибиз болуп эле турабыз ушул жерде элечи, баарыбыз гаңгырап элечи. Скорыйлар чакырып азырчы, уже канча адамга скорый чакырып атабыз. Мен өзүмө чакырдым азыр, давлением өлчөтүп азыр. Жер титирегендей болгон жок. Просто дом асманга эле чыгып кеткендей, сапырылгандай эле болду да, биз до сих пор өзүбүзгө келе элекпиз. Балдарыбыз, ар кимибиз ар жакта жүрөбүз, дарыларыбыз жаныбызда. Мен апама өзүм скорый чакырып, азыр эле жакшы болуп эмне болдук. Үйгө кириштен коркуп атабыз, действительно азырчы. Мындан сырткары өрттүн кесепетинен ага жакын жайгашкан унаа оңдоочу жайдагы унааларды да зыянга учураткан. Ошондой эле ага катарлаш жайгашкан үйлөргө чейин сезилип, терезелери сынып, айрым буюмдары талкаланган. Май куючу станциянын бет маңдайында көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Мындан улам катуу жарылуудан үй бир селкинип, мындагы айнектер талкаланып, бул сыяктуу рамкалар дагы ажырап калган. Газ жарылып кетти экен, бирдеке болду экен дедим, взрыв болду эле. Кызым кухняда эле мына өзү жалгыз ошакта ойноп неме тамак жеп бир бала кылып жүрдү эле. Ошактан бирдеке болду окшойт деппин менчи. Карасам эле бир взрыв болду, бир айнекке бир жарык келгендей болду. Совсем жүрөгүм, мен бир 20 саат өзүмө келе албай жүрдүм. Калтырап титирепчи, башым ооруп до сих пор. Телесиз жоодон 59, 29 жана 36 жаштагы 3 жаран түрдүү жаракаттарды алып ооруканага жеткирилген. Учурда алардын абалы орто экени маалымдалды. Ahvalları stabilni. İkinci bir etap Karabikoğlu 90 yılda bu bir etap Sazanya'da olacak şey. Şu boyunca şu jarılanlar asfaltın yerine soğuk gelip tigen altardan şu. Окуя болгон жерге 7 өрт өчүрүүчү унаа, куткаруучулар, тез жардам кызматы, күч түзүмдөрү тартылган. Өрт 22:10 чектөөгө алынып, таңкы саат 8-де толук өчүрүлгөн. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Не себептен күйгөн, анан кандай учурда же башында жарылуу болгонбу, анан кийин пожар болуп, же башында пожар болуп туруп кийин жарылуу болгонбу, ошолор такталууда. Азыр бул жерде сыноо лабораторияны кызматкерлери иштеп жатат. Сөзсүз бирде болбосо бирде бул жарылыш керек эле да. Буга окшогон жакын заправкалар үйлөрдүн жанында өтө көп, шаардын ичинде. Ошолордун безопасность жанагы эмелерин ким карайт? Анда адамдар коопсуз жакты караш керек, обязательно. Будан кийин эмес, бүгүндөн баштап буга чейин да караш керек эле да. Каралбай калып кетти. Орун алган окуя май куючу жайлардын калктуу конуштарга жакын жайгашкан көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Жергиликтүүлөр калаада май куючу жайлардын адам көп жашаган жайларга кескин жакын жайгашкандан даттанып келишкен. Бирок ага көңүл бурулган эмес. Ал эми шаар мэри мындан ары талапка жооп бербеген май куючу станциялар текшерилерин билдирди. 50 метр алысыракта болуш керек да. Бул жагынан сакталган экен норма, бирок арка жагында ушундай зданиялар бар экен да. Бул мындайча айтканда мыйзамсыз турган заправка экен да. Эми буга чейин дагы биз экотех инспекцияга тапшырмаларды бергенбиз. Шаардын ичиндеги мындай газ заправка кылган заправкаларды ушуларды карап чыккыла деген. Учурда аталган жайда сыноо лабораториясынын кызматкерлери текшерүү жүргүзүп жатат. Материалдык чыгымдар аныкталууда. Жабыркаган бир жаран ооруканадан үйгө чыгарылганы айтылды. Гүлзада Туробекова, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс.